Biz өткөндө айттык го, мына дүйнөлөшүүнүн проектиси турат. Аталар келип жерге түштү арбайлар. Чыныгы күчтөр жерге түштү. Ошону Совет Безопасности деген мамлекеттин коопсуздугун сактоочу уюм бар. Айлык алган, билимдүү адамдар отурган. Мен эмес, ошолор кам көрүш керек эле. Адамзаттын аң сезимин өстүрүп ийсек эле мамлекетке де жеңил болот экен депчи. Адамзаттын аң сезимин өстүрсөк, үйдө кыргын сүргүн жоюлат экен. Оору жоюлат экен. Аң сезими бийик адам оорубайт да, кысылбайт, кыжаалат болбойт. Арыздашпайт, жамандашпайт, урушпайт. Аң сезими бийик адам өйдөлөп кетсе мамлекет акчадан эконом кылат. Анткени майып жоюлуп атпайбы? Догурунган адам жоюлуп атпайбы? Мамлекетти кризистен чыгарыш үчүн аң сезимин өстүрүш керек элдин. Ошондо экономика көтөрүлөт. Мамлекеттин башына күн түшсө дагы пенсионер пенсия албайт. Алдыңа кетейин, мен жылаңаш деле жашагам кичик кезде. Жыртык деле жашагам, акчасы жок деле жашагам. Силер ишеничтүү болсоңор, мен ушу пенсиямды силерге берейин. Керек болсо мо ашык оокатымды сатып туруп сага берейин дейт эле. А бүгүн аң сезими пас болгондуктан алайын, жулайын, жейин. Мына бул улуулукту СМБ мамлекеттин коопсуздугун сактоочу бир бөлүмдөрү бардыр. Улуулук өткөрүүчү. Ошого кам көрүш керек да. Бир президенттин коргобой. Кана саясатчы адамдар, силер оппозиция болмоктон депутат болуп коалицияга кирип алсаң дагы эч пайда жок. Ойлоп атасың, мен депутат болуп барып бир байлык топтойм деп. Жалган жашоо бүтүп аткандыктан кана лидер партия атам экен Өмүрбек Текебаев кайда? А кишиге да бардым эле ошо китебимди көтөрүп алып. Агай, мындай жол бар. Көтөрүп чыксаңарчы деп. Канат Исаев деген жигитке бардым эле. Мына ал кайда? Телевидениясы бар, НТС деген. Байлыгы бар. Тим эле мындай майлабай кирип кете турган. Апчесинде тапкан убагында. Акаеваны. Абибиратын Атамбаевди да тапкан. Кана алам чындык иштеп атат азыр. Ошон үчүн келиңиздер, бир чыныгы жол менен чыгаралы. Улуу адамдар, келиңиздер. Улуулук менен чыгаралы, жалганды жоёлу. Ал өзүбүздүн абийирге да жакшы. Мына Райым миллион элге жардам берген болуп атыптыр. Ал эмне? Казынасы бар бир жерде касып аткан. Эл динден чыгып атса мечит салган болуп атыптыр. Бул бүгүнкү күндөгү эле көрүнүш коомдо болуп аткан. 21-кылымга чейин Кудайга, Кудай бар, мейли, Кудай колдосун, Кудайыма тобо деп эле жашап келген эл. Азыр Кудай чыныгы жүзүн көрсөтүп атат. Алам чыныгы жүзүн көрсөтүп атат. Эми мындан ары ааламга бирикмейин адамзат сакталбайт. Адам эмнеден жаралган? Өзү ааламдан, чындыктан жаралган. Эми энерги өткөргүчкө өтпөсө адам ууланат деп берилет. Чыныгы күчтөр келсе, биз жалганча жашай албайт экенбиз да. Тетирсинче ошол астыга чыккандар, жалган менен лидерлер камалып, аркасынан да бир топтала кетип, кууратып. Көрдүңүзбү? Чыныгы күчтөр жерде. Эмне кылышыбыз керек? Көнүшүбүз керек. Ал жеңил эле. Ал улуулукка өт. Ал жалгандан чык. Ал пендечиликтен чык.